маданияты бул жарандардын өз ара мамилесинде, жумушта, көчөдө, ал турсун үй бүлөдө жүрүм турумунан мыйзамдарга карата мамилеси. Ошон үчүн өз кызымды өзүңө бергиле, мен аны алып кетем. Экинчи келбе. Керектүү документтердин баары бар. Бирок дагы да ала албадым. Кимге кайрылам? Кимге арызданам? Айлам түгөндү. Кызыңызды өзүңүз эле бага бериңиз. Мыйзам деген ушул экен да. Бул укук маданияты көчө театры аркылуу сынак үчүн даярдалган сахна оюнунун үзүндүсү. Кулатов айыл өкмөтүндөгү мектептин окуучулары жергиликтүү калктын эң актуалдуу укуктук көйгөйлөрү тууралуу сахналаштырылган оюндарды даярдашкан. Алардагы окуялардын баары нагыз турмуштан алынган. Алимент ала албаган жалгыз бой эненин кыйынчылыктары, жана көз жашы. Башка бирөөнүн жерине өзү билемдик менен курулуш куруу. Уруулук боюнча айыпталып жаткан мектеп окуучусун басмырлоо, мамлекеттик органдардагы иш билбестик жана коррупция, өтө чоң ички жана тышкы миграциядан келип чыккан ушул сыяктуу толгон токой көйгөйлөр. Балдарым да чоңоюп атат. Алар чоңойгон сайын кийими да чоңоюп атат. Эмне кылышты да билбей башым катып калды го. Эже, качанга чейин ушинтип кыйнап жүрө бересиз? Дагы эмне, тиги күйөөңүздү аяп атасызбы? Айттыңыз, андан көрө алимент төлөсүн. Бала эмне, жалгыз эле сиздики беле? Анын деле баласы. Сотто таанышың болуш керек экен. Менин же сотто таанышым болбосо, же районго барганга акчам болбосо. Ошол таштап кеткен күндөн бери балдарына бир кайрылып келген жок. Алиментке берсем акчаны береби, бербейби? Аны бир Кудай берет. Жаш актерлор укуктук көйгөйлөр менен катар улуулардын башкалардын кадыр баркын басмырлаган, аялдарды кемсинткен, жоопкерсиз, өтө төмөн адеп ахлагын абдан ачык жана чечкиндүү көрсөтө алышкан. Бардык оюндар адилеттүүлүккө, бири-бирин сыйлоого, кул мүнөздөн кутулууга чакырыктар менен коштолгон. Жаш муундун азыркы коомдун кемчиликтерин чечкиндүү сындап, жакшы менен жаманды ачык айырмалап, адилсиздикке кынт этпей баш ийе бербей, мыйзамдуу укуктарды ишке ашыруу үчүн күрөшкө чакырып жатканы кубанарлык иш. Эмне, сага ушунча камчык кылып жатам? Азбы көпү менен тең сот бере алганмын. Толук менен иштетүүгө укугум бар. Башымды ортпа. 5 жылдан бери кайда жүрдүң? Башка жакка барып жашачы. Ушу сен. Кыйнатып үй салмак белең. Көп болсо, жемиретип көмөкканада үй саласың да. Мен этажда үйүмдү көркүм бүзүп. Жемиреген үйүңдү башка жакка барып. Эмне дегениңиз, кошунабыз го? Эмне? Кошуна дейсиңби? Мен сендей менен кошуна койсо намыстанам. Мен жемиреген үйүмдү. Сайдын боюнда жерлер бош жатат. Ошол жерден 10 соттук жер аттым, ошол жакка барып каалаган көмөккана салып. Жок. Андай кылган болбойт. Сайдын боюнда да үй салчу беле. Өз эркиңиз менен бербесеңиз сотко арызданам, мыйзам боюнча чечип беришет. Сынак калктын укуктук аң сезимин эң жөнөкөй жана жеткиликтүү ыкмалар менен жогорулатуу максатында уюшулуп, Бириккен Улуттар уюмунун өнүгүү программасы менен Финляндия тиминин Кыргыз Республикасында сот адилеттигине мүмкүнчүлүктү кеңейтүү долбоору тарабынан колдоого алынган. Сынактын бардык катышуучулары жана жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланышкан. Мугалимдердин жана уюшуучулардын ою боюнча көчө театрлары жергиликтүү калктын укуктук аң сезимин жогорулатуу үчүн өтө натыйжалуу курал болуп калды. Укук маданияты аркылуу азыркы муундарга сиңирилип жаткан баалуулуктар муундан муунга өтүп келаткан мааниси терең баалуулуктарга карама каршы келбестен, тетиринче аларды зарылчылыкка жараша оңдоп түздөп, жаңы мазмун менен толуктарын белгилеп коюшубуз керек.